ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштаймын. Кудай Таалам баарыбызга эки дүйнөнүн жакшылыктарын, бул дүйнөнүн берекетин, акыреттин бейишин, мол түшүмдөрдөн насип кылган болсун Кудай Таалам. Азыр биз Ражап айындабыз. Ражап айынан кийин эле Шаабан, андан кийин ушул мусулман айлары боюнча Рамазан болмокчу. Демек Рамазанга өтө аз убакыт калды деген сөз. Бул Ражап айы ошол Рамазанга көрүлө турган даярдык айы болуп эсептелет. Орозону илгерки алтын доордогу адамдар ушундай бир самап, арзуу менен, дуа тилектер менен, жакшы изги амалдар менен эңсеп күтүшкөн. Демек Ражап айы ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдүн бир айы болуп эсептелет. Анан Ражап айында эфирлерде жекечеде дагы көп суроолор келип атат, адамдарда дагы пайда болот. Ражап айында орозо тутса болобу деп, анан кандай камылга, кандай даярдык көрүш керек деген туурасында. Ражап айынын орозосу туурасында ислам аалымдарынын ичинде Ибн Ражап Хамбали деген киши Латаифул Маариф китебинде айтат. Жалпы жонунан Ражап айынын жеке өзүнө, ушул айдын өзүндө жекече пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын орозо туткандыгы туурасында ишенимдүү тастыкталган сахих хадистер келген эмес дейт. Бирок Аби Килаба деген улуу инсандан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сөзү риваят кылынып келет. Фил джаннати кассрун ли суwami Ражаб. Атайын Ражап айында орозо туткандар үчүн бейиште алар үчүн даярдалган касыр кан сарай бар депчи. Анан албетте бул хадистин даражасы бир аз төмөнүрөөк, ылдыйраак, бирок бөлөк бир күчтүү хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сум минал хуруми ватрук", 3 рет кайталап айтат. Ыктыяр бар дейт. Тандоо. Харам айлары деп коет. Харам айлары деген бул термин. Мунун түшүндүрмөсү мусулмандардын ай жыл санагында айында 3 ай болмокчу. Зулкада, Зулхиджа, 4 ай, Мухаррам, Ражап дегендей. Анан ушул айларда момун адам ыктыяр берилет. Эгер кошумча нафил катары ибадат тутса зыяны жок. Анан милдеттүү түрдө тутуш керек. Тутпаса күнөөкөр болот деген дагы коркутуу же болбосо бир нерседен эскертүү жок. Адамдын ыктыярына тапшырылган. Орозого даярдык катары орозо тутуп нафил кошумча жакшы амалдарды кылса адамдын өзү үчүн жакшы. Бул бир. Экинчиси Хафиз Ибн Хаджар Асқалани рахимахуллах. Ислам ааламында аттын кашкасындай таанылган, хадис жаатында илими өтө чоң болгон улуу аалым, өзү атайын эмгек рисала жазган, жакын чыгарма. Табинул ажаб фи ма варада фи фадли Ражаб деп. Фи сауми Ражаб деп. Баягы Ражап айындагы орозо туурасындагы, анда аткарыла турган изги жакшы амалдар туурасында деп чакан чыгарма жазып, ал чыгарма бир 100 беттен турат. Анын того теримде корутунду жыйынтыктап айтканда, орозо туурасында, Ражап айынын орозо тутуу туурасында алгылыктуу күчтүү хадистер келген эмес. Даиф ылдыйкы даражадагы, бирок бири-бирин кубаттап отуруп, булар хасан ли гойрихи. Мындай жөнөкөй карапай тил менен айтканда, далилге алгылыктуу, жарамдуу даражасына көтөрүлөт. Демек, бирөө жарым кошумча нафил катары орозо тутсанын зыяны жок. Ал эми Ражап айында ибадаттар, сооп иштерди аткаруу туурасында кандай? Негизи эле адам баласы ар бир күндү канемет билип, олжо деп билип, анда жакшы иштерди аткарып калыш керек болот. Чыр чатактан, талаш тартыштан, туугандар менен мамилени үзүүдөн, бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири да, туугандардын катташпай калуусу, арам оокаттан тыюлуу, ичкиликтен, мисалы үй бүлөсүнө, ата-энесине, урук туугандарына, элине, жерине, үммөткө мындай аяр, тынчтык менен жакшы мамиле жасап, мына ошого окшогон амалдардын камылгасын көрүш керек. Бул киши айтып атат, мына Латаифул Маарифте, Ражап айы дейт, мифтаху ашрул хайр вал барака. Берекенин, жанагы жакшылык, сооптуу иштердин ачкычы болуп эсептелет. Анткени бул карасаңыздар, азыр Ражап айы, андан кийин Шаабан, Шаабандан кийин дароо эле Рамазан айы келмекчи. Куттуу Рамазан, Куран түшкөн, түнкүсүн тарави намаз окуп, кадыр кечесин күтүп, белгилеп, ибадат кылып, күндүзү болсо эртеден кечке чейин белгилүү шарттар менен Кудайым парыз кылып бекиткен парыз орозону тутуу улуу бир саамалык бар да. Ошон үчүн бул ай, ал 2 айга даярдык болуп эсептелген себептен баардык жакшылык, береке, кайырга балкыган, толгон, курчалган жакшы иштердин береке пайыздын ачкычы болот дейт. Береке дегенде ушул Египет өлкөсүндө өткөн чоң аалымдардын бири, аябай элдин сүймөнчүлүгүнө толгон болгондо, биздин Раматылык чубак устазыбыз улуу инсан сыяктуу, Кудайым ар биринин кабрын нурга толтурсун. Шейх Мутавалли Шаарауи айтат, береке дегенде материалдык эле нерсе көзгө тутулбаш керек. Акча, төрттөлүк мал мисалы. Береке адамдын өмүрүндөгү аз өмүр сүрсө да ошону мындай бир саз, маанилүү, маңыздуу өмүр сүрүү.
жашоодогу береке, мамиледеги береке, үй бүлөдөгү береке, колуктуу аялдын, жубайдай болуп, күйөөсүнө мындай итаат кылып, үй бүлөнүн ыркын кетирбестен, коломтонун мындай жылуулугун кармап калып, балдар ата энесине мындай тил кайтарбастан, илимге кызыккан, адептүү балдар болуп өсүүсү, ден соолуктун болуусу, түшүмдүн мол болуусу, орус рухоонун аз болуусу, апаат кырсыктардан сактоо, булардын баардыгы береке деген сөздүн ичине терең маанисинде камтылып кирип кетмекчи. Демек, жыйынтыктап айтканда, Ражап айы баардык береке, жакшылыктардын ачкычы. Бул айда адам жакшынакай даярдык менен өткөрсө, Шабан андан кийинки негизги Рамазан айына дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр туулуп жаралмакчы. Ислам аалымдарынын бири имам Абу Бакрин эл-Варрах деген улуу инсан бар, аалым. Ошо киши айтып атат, Ражап айы бул үрөндү себе турган жаз мезгилине салыштырылып түшүнүлөт дейт. Жазда жаз жарыш, күз күрөш деп ата бабаларыбыз айтат эмеспи, жаздын бир күнү канча күнгө тете деп. Ошол бул Ражап айы азыркы башыбызда турган. Бул үрөндү чача турган, эмгек кыла турган, талыкпай эмгек кыла турган ай деп атат. Ал эми мындан кийинки Шабан айы болсо, бул сугарып, ар кандай чөптөрдөн, ар кандай туура эмес нерселерден отоп таза кармап, ошого камылга көрүп сугаруу, тазалоо, өсүп чыккандан кийин дейт. Ал эми Рамазан айы болсо, бул күз күрөш. Ошол жазында эгип, үрөндү чачып, отоосун отоп, сугарып, күзүндө анан эгин-тегинди, түшүмдү жыйнай турган убакыт болот дейт. Ойлоп калбаш керек экен, Рамазанда гана мен даярдык көрөм деп. Даярдык азыр башталат. Мына биздин өзүбүздүн каада салтыбызда, динибиз менен журулушкан нарк населибизде деле саяпкер деп коет, мүнүшкөр деп коет, саяпкер көргөн дейт го, ат тааныйт, молдо көргөн кат тааныйт деп келет эмеспи? Ошол ат таптаган адамдар, куш таптаган адамдар маарекеге кое бериштен же болбосо бир жарышка салыштан алдын ат таптай аябай табына келтирип тапташкан. Суутуп, тамак ашына башкасына көңүл бурупчу. Негизи эле балбандарыбыз күрөшкө түшө турган. Булар алдын ала алыстан даярдык көрүп башташат. Атайын белгилүү ыкмалар менен кудум ошол сыяктуу адам дагы Рамазан айына алдыртадан алдын ала даярдык көрүп башташ керек. Мына азыр күнүбүздө реалдуу окуялардын бири, Кудайга шүгүр, Кудайдын мээрим жакшылыгы менен Алланын үйүнө, Каабага, ажылыкка, умрага өзгөчө көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Биринчи адам умрага барып, ажыга жакшы даярдык көрүп алыш керек болот, кенен кесири. Андан кийин анан даярдык көрүп, камылгасын көргөндөн кийин ажылык парзиш жакшы өтмөкчү. Бул да кудум ошондой эле түшүнүк. Ражап айында көрүлгөн даярдык, себилген түшүм ошого жараша анан күзүндө жыйынтеринде уругулат дейт. Өзүнүн амал дептерин мына оң жагыбызда, сол жагыбызда Кудайым Кур'ан-ы Каримде ачык белгилегендей, жакшы анан жаман амалдарды талыкпастан жазып турган периштелер бар эмеспи? Амал дептерлер. Ошол бул күндөрдө амал дептерин кара тактарга, кара жазууларга, туура эмес күнөө, уят иштерге, шерменде болуп кала турган, жүзү кара болуп кала турган иштерге толтуруп койбостон, балким ошол ак баракка жакшылыктарды, сооптуу иштерди толтурууга аракет кылышыбыз керек дейт. Азыр бул экинчи китептен пайдаланабыз. Сооптуу амалдар кайсы деп бул амалда. Өмүрүн адам биман дайя умру фил битала дейт, боштукта өткөрбөсүн дейт. Жалпы эле адам өмүрүн, жыл бою өмүрүндө, Кудай берген өмүрүн боштукта пайдасыз бир бекер нерсеге сарптап иштетпесин. Өзгөчө биздин башыбызда Ражап айында камылгасын жакшы көрсүн. Намазын тургузсун, намаз окуй элек адамдар. 5 маал намазын гана окуп чектелип аткан адамдар түнкү тажуд намазына турсун, түн бир окумундачы. Өзгөчө түндүн акыркы бөлүгүндө, таңкы багымдат намаздан алдын. Садага чыгарып көнбөгөн адам жакын туугандарына жардамдашсын, араздашып калган адамдар элдешип, достошсун, ынтымак келсин деген сыяктуу да. Демек адам баласы ошол өмүрүн канемет деп билип, олжо деп билип, жакшы амалдарды кылып калсын дейт. Анан эми болуптур. Ражап айында үрөндү себе турган, жарыш боло турган жаз мезгили сыяктуу экен. Амалдар көп, бирок кайсы бирин кылганыбыз жакшыраак болот. Өмүр кыска, амалдар көп. Амалдын эң жакшысын, эң сооптуусун кылганыбыз жакшы да баарыбызга. Андай болсо, буга жооп ошол Таргиб от Тархиб китебинен алынып атат Имам Мунзириден. Аллахым разы болсун, Шейх ибн Хаджар Аскаланиден кыскартып берүү варианты менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип суралганда, суроо узатышкан адамдар соол сурашкан. Айюл а'мали афдалу? Амалдар көп экен, бирок ошол мусулманчылыкта, исламда, шариятта кайсы амал сооптуу болот? Даражасы чоң болот. Кыска убакытта көп эбегейсиз даражага жетишет десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жооп берип атат. Бул биздин ар бирибиздин оюбузда, жүрөгүбүздө сакталыш керек бул жооп. Идхалука сурур ала му'минин. Момун адамдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо бул эң чоң амалдардын башатында турат, башында турат. Эң амалдардын күчтүүсү, сооптуусу бул момундун жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо.
момундун жүрөгүнө кантип сүйүнүч тартуулайбыз десе, жолдору көп. Хадисте айтып атат кээ бир сүрөттөрүн. Ау кадайта хажатаху, же муктаждыгын өтөп бүтүрүү. Ушуга окшогон айтор момундун муктаждыгын өтөп жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо бул ала тоодой, улуу тоодой бийик амал деп атат. Колдон келишинче биз бири бирибиздин жүрөгүбүзгө сүйүнүч тартуулоого аракет кылыш керек. Ар ким өзүнүн абалына жараша сүйүнүчтү өзгөгө, мусулман бир тууганына тартуулай алса, эң чоң ишти аркалаган болот. Бул хадисти имам Табарони Муъжамул Авсаттап келип атат. Башка бир риwayatта имам Табарони төмөнкү хадистап келет. Кудайга эң сүйкүмдүү жаккан амалдардын эң чоңу бул момундун жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо, көңүлүн көтөрүү, маанайын көтөрүү дейт. Анын башындагы көйгөйдү чечип берүү. Мисалы канча адамдар бар, балким сиздин колуңуздан келет ошол адамдын көйгөйүн чечүү. Сиздин бир жумушуңуз бар, ордуңуз бар, мансабыңыз бар, же вазыйпаңыз бар, вазыйпа. Же сиз мугалимсиз, же болсо ошого окшогон ар бир адамдын моюнда жоопкерчилик бар. Ошол учурдан жакшынакай аманат менен бир адамдын көйгөйүн дурус жол менен чечип берсеңиз, демек Кудайга эң сүйкүмдүү жаккан ишти аткарган болосуз. Же анын бир катуу ачка болгондуктан улам кабыргалары кайышып калган учурда ал адамга курсагын тойгузуп берсе, карызын өтөп төлөп берсе дейт. Ар кандай жагдай болуп калат да, төлөп берейин иштейин дейт, бирок жумуштун дайыны жок, кыйналып калган. Ошондо үй бүлөсүн сактап, момундун жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо бул эң сооптуу иштердин бири деп атат.